Бизди ажыраштыруу үчүн тиги аялды колдонду. Дөөрүбөчү каяктагын айтып. Атамды колго түшүрүү үчүн ойлоп таптым муну, бирок менин үй бүлөм бузулайын деди. Жесур мындай нерсе жасабайт. Өзү эмес албетте, бирөөгө жасатыптыр. Жанагы аял деле билбейт ким экенин, бирок мен билем, ушунун колунан келди. Биринчи атам, эмисин? Мени тынч койгулачы, Корхан. Менин сулум, муну сага көзүңдү чоң ач деп айтып атам. Мен баарын көрүп турам, сен кыжалат болбо. Жесурдун бул жака эмне үчүн келгенин кандай билген болсом, мындайга барбай турганын да жакшы билем. Жесурду эмнеге коркуп атасың? Ушул кезге чейин ал жөнүндө сага айткандарым чын болуп чыкпадыбы? Туурабы? Суранам, кетип калчы. Сулум, мунун баарын капалансын деп айткан жокмун. Бирок капа кылдың. Атамды күнөөсүз болсо экен деп тилеп жаткан болсом, Жесурду да күнөөсүз болсо экен деп Кудайдан суранам, түшүнсөң. Көзүмдү жумуп туруп ишенгим келет ага. Кээде атам жөнүндө ушунчалык жаман сөздөрдү айтат дейсиң, бул адам дүйнөдөгү эң чоң жалганчы болсо экен деп тилеп кетем. Бир керемет болсо, Жесур атасын өлтүргөн кишисин тапса, бирок жан алган киши менин атам болбосо экен. Бир боорум. Сени өтө жакшы түшүнүп турам. Ошондой болсо гана. Кана ошондой болсо. Кетеми. Сен кетпейсиңби? Жок, мен устаканага барайын. Баарыбыз 3 кишинин ордуна иштеп атабыз. Башка жумушчу жокпу? Издеген жокмун. Жаңыларына үйрөтүп бүткүчө буйртманын мөөнөтү өтүп баратат. Сухан. Жесур көндүрүптүр. Баары бир-бирден келе баштады. Жесурбу? Мейли, ишиңерге ийгилик. Сухан айым. Тартышууну убак эмес. Мен сизди түшүндүм, сиз мени. Эми токтогон жерден улантып кете берели, макулбу? Макул, рахмат. Убактыбыз өтө аз, баштадык анда. Анда жүргүлө.
баларын араңы чирдик. Ошондойбу, анда мен жардам берейин. Жок, азыр жинденип атат. Бир аздан кийин кириңиз. Мени да чыгарып салды. Мейли анда. Ой, эшик аябай суук. Кир, оттун жанына бар. Кош келгиле. Кушубак болсун. Сюхан каякта? Устаканада таңга чейин иштешет экен. Ошондой бекен? Жумушчулар кайтып келишиптир. Маанай эң сонун. Абдан жакшы. Корхан? Каякта жүрөсүң? Атаң сени издеп атат го. Бул жактамын. Жүр үйгө сүйлөшөлү. Тиги Гүлия жөнүндө айтып берели. Айтпайбыз. Кандайча? Ал эмне дегениң? Жиндүү болдуңбу сен? Мени кара. Сен ичип алгансың го? Бери кара. Ичкен жокмун. Ойлонуп отурам. Жахиде ойлондум мен. Жесурдун ал аялды биздин үйгө алып келүүсүнүн себебин таппай отурам. Себеби жок. Корхан, сага бир нерсе болду. Сен Сухан менен сүйлөшүп эле башың айланып калды. Бир гана сен. Ал аял менен бир гана сен сүйлөшчү эмес белең, туурабы? Ооба. Бирөө сунуш кылган, бирок ким экенин эстей албай жатам. Интернеттен таппадың беле? Ооба, ошондой. Эгер Жесур биздин үйгө киши алып келгиси келсе, башка жолдор менен ишке ашырмак. Ушул жолго эмнеге барсын? Кандай болуп калат? Ал аял сени табат, анан мен аны күчкө салып алып келем. Келгиси келбей араң келбеди беле, Жахиде? Мен араң алып келгем го. Ошондо ал аялды мен алып келдимби? Анан? Анан Гүлия бизди алдап атат. Ал бизге калп айтты. Биз болсо ишенип алдык. Жесурга баарын үйүп. Бул жерде башка нерсе болуп атат, Жахиде. Таң калыштуу. Ошондо өзү ойлоп таптыбы, акча үчүн? Ушунусу окшошуп атат. Ооба. Ай Кудай ай. Атаңа айтпай туралы анда. Жок, ага айта турган болсок, мени жемелеп бүтүрөт. Келесо акмактан башка жакшы сөз укпайм. Анысы бар дечи. Ооба, келесосуң. Алсыздыгыңы алдырганың үчүн акмаксың сен. Жахиде, менин тынчымды албай турчу. Суранам. Эч ким менен сүйлөшкүм келбей турат. Анан ошондо канча киши арыз менен кайрылды прокурорго? Баарынын беттерине түкүрөйүн. Макул, эртең көрө жатарбыз. Каргыш тийгирлер. Мен айтканыма көңүл бурбай койбодуңузбу? Канча киши жазыптыр арызын? 58 киши экен баары. Эртең бүрсүгүнө дагы кошулушат. Күйөөң каякта? Ааламды сел алып кетсе да кыймылдап койбойт. Атаке, анын башы ооруп атат. Таза абада отурсун бир аз. Отурсун, таза абада отурсун. Өпкөсүн үзүп алайын таза абада отурган жеринен. Мехмет, бүгүн сүйлөшпөдүк беле? Ошонун бир чарасын табыш керек. Кандай болбосун. Камсанабаңыз, Таксимбей. Мен да азыр ушул иш менен жүрөм. Жакшы, кабарлашып турам да. Жакшылап уккула. Эгер ким экениңер билинип калса, баарыңарды жок кылам. Жарайт. Түшүнбөй турам, булар эмне? Бүгүнкү берген буйртмаларыңыз Сухан айым. 500 дана 50 грамдык, 500 дана 100 грамдык шишелер. Мен булардын үлгүсүн бердим го. Аны да атайын сурадым, жазуусун көрөрүм менен. Бирок Ширин. Ширин жок, Жесур келсинби? Иш илгери. Тез алып баргыла буларды. эмне кылалы, колдонбай калабы? Алып кет тез. Бол.
ачуусу жок сүйүү барбы айтчы мага, азабына көз жаштын салбай турган. бери жаңылып калышыптыр. Жок, кое тур, эмнеге жаңылышып болсун, менимче эң сонун. Жок, андай деле эмес. Аны өзгөчө кылып жасатайын дегем, кайра болбой калды. Ширин туура эмес үлгү берип коюптур. Жок, мунун аягынан чык. Керемет шише болчудай. Баш тартпа. Муну сатыкка кое албайм. Муну тиги нерсеге да ойлогом. Апаң үчүн. Ага белек кылып берсемби деп. Кандай сонун. Чоң рахмат. Анда мен буга буйрутма берейин. Сен муну өзүң алып кой дагы, калгандарын кардарларыңа белекке берип кой. Сүйүү күнүнө карата сенден алган белегим болсун. Сага чоң рахмат. Сага сүйүү күнүнө белек бере турганымды ким айтты? Мен белегимди алдым. Рахмат. Курсаң ачтыбы? Сен сураганга чейин байкабаптырмын. Сүйүктүү күйөөң ал маселени чечип койгон. Анан минтип баарын өзү даярдап келди. Чоң рахмат. Жактоочума кабар бердим. Келишимди даярдап атат. Ишке дароо киришкенсиң го? Антип сөз менен калат деп ойлобосоң керек. Жок. Сүрөт кана? Бул жерде. Прокурорго берген жоксуңбу? Эртең берем. Көптөн бери экөөбүз отуруп тамактана элек болчубуз. Көңүлүмдү алууга аракеттенип атсаң, анда эртең мененки окуя өттү да кетти. Seni sağındım. Эмне болду? Эч нерсе. Ойга батып кеттим. Бүгүн толук 30 күн болду үйлөнгөнүбүзгө. Күн санап жатасыңбы? Кызык. Жок, эртең менен календарды карап отургам. Биз 4 январда үйлөнүптүрбүз. Бүгүн 2 февраль. Бирок баарын кошкондо 30 күн болуп калат экен. Күндөрдүн шуулдап өтүп жатканы көңүлсүз мен үчүн. Мен куттуу болсун дейин дегем. Куттуу болсун. Сухан, Сенден сурайын дегем. Бүгүн Корхан келди. Мейирман аял бар эмес беле? Мейли тим эле койчу.
Бул эмне? Bir aydan beri canımda alıp жүрөм. Тиги көп окуя болуп кетип, сага берүүгө шарт болбой атты. Ал эмне дегениң? Көп окуя болуп кетти. Эми ар кандай. Канткенде да мааниси деле жок. Сага берем деп ойлонуп аткам да. Атаң бүгүн бизге ишенбей турганын айтты го. Ошого муну сөзсүз тагынып алышыңды туура көрдүм. Атамды ишендирүүгө аракет кылбай койсок болот деп атпадың беле? Биринчи нике тууралуу келишим. Эми болсо бул. Бүгүн кызыктай мамиле жасап атасың го? Үйлөнгөнүбүз чын болгондон кийин бул шакекти тагынып жүрүүң керек эмеспи? Менимче туура. Сен да тагасыңбы? Сен кааласаң мен каршы эмесмин. Тамагыңа чоң рахмат. Жакшы эс алдым. Эми капа болбосоң мен чыгайын. Эч нерсе эмес, аш болсун. Чоң рахмат. Угуп атам байке. Жесур, Эмне болду? дүкөндүн терезелерин талкылап кетишиптир. Эмне? Бул эмне деген уятсыздык? Бул дарыкана да дарыкана. Эртең бүрсүгүнө муктаж болушат, дагы эле биз жардам беребиз го. Ким жасаганы эртең билинет. Кичинекей эле жер го, бири болбосо экинчисинин камерасына илинип калышкандыр. Ошондой эле болсун. Адамдарга жакшылык кылайын. Шаарчабыз өнүксүн деп канча жыл жана аябай иштедим. Карагыла кылган кылыктарына Кудай ургурлар. Кудай жазаңарды берсин. Бул кылгандарына жооп беришсин. Тынччылыкпы Таксимбей? Эмнесин сурайсың? Уят бул, уят. Мени кара, сен жумушуңдан четтетилгениңе бир эле күн болду. Бир эле күн. Көрдүңбү эмне болуп атат? Көрдүңбү? Колуна таш күрөгүн алып чыга келишти, уятсыздар. Мына башкы каарманыбыз келди. Эмне болду? Бир канча киши талкалап кетиптир. Корулда өндүрүмүнө жол жок деп. Жаман иш болуптур, Корхан. Сухан бери кел. Айнектин сыныктары бар экен ал жерде. Бери тур. Бирдеме урдашыптырбы? Жок, андай нерсе жок. Душман болгондордун бири окшойт. Мунун колунан келет. Бул киши кылды. Бул кылмышты жасагандар тууралуу шек санаган бирөө барбы? Жок. Таксимбей Жесур Алемдар оолунун үстүнөн арызданууда.
Таң калган жокмун ансы деле. Кишилерди сиз дүрбөлөңгө салды деп шектенип атат. Болбогон кеп, жалган жала. Жесур, Жесур токто. Сухан, ордуңдан жылба. Коркан, Суханды кара. Сухан, Мырзалар, токтоткула, тынчтангыла. Токтоткула дейм, уксаңар. Айымдар карап турат, уят эмеспи, тынчтангыла. Айымдар карап турат дейм. Сен не атасың, мурдуңду сындырам азыр. Сен өзүңдү кара. Уят эмеспи туугандар, токтоткулачы. Баарыңар итсиңер, тии кишинин Корлууданын иттери. Сенсиң ит, тааныбаган кишинин кебине кирип, Сен элди дүрбөтпөй жөн тур. силер бузуп атасыңар тынч жаткан элди бөлүп жарып. Силер арызданып жатасыңар го. Биз мыйзам чейинде арыздандык. Мен жиндип элем бирөөнүн сөзүнө ээрчигендей. Болду тууганым, тынчтан өзүңө кел. Силер Алимдар уулунун куралы болгонуңарды уланта бергиле. Колдонуп жатпайбы? Мени кара, абайлап сүйлө. Ар бир нерсенин чеги болот. Алемдар оолу сенин айыңа мол жатат мунун баары. Көрдүңбү шаарчабыздын кутун кетирип атканыңды? Түшүндүңбү эми? Адамдарды бири-бирине душман кылып атасың. Мен угуп тур Корлуда. Мага бул иштин тиешеси жок. Жесур токто. Сенин айыңан ушул абалга келдик ууру. ата, Ата, Таксимбей, ата жакшы элесиңби? Таксимбей, Ата, кармагыла тиги акмакты. Бейбаш. Мессага. Сухан. Эч нерсе болгон жоксуңбу? Баарыңар жакшысыңарбы? жакшы болду, эч нерсе болгон жок. Жасагандарың менен сыймыктанып атасың, Алимдар оолу. Баары сенин айыңан. Кана жүрү. жүрүңүз, жаратыңызды карайын. ой Салих, ушунча дагы туктайсыңбы? Таксимбей жараат алыптыр. Мен эмне кылсам дагы бир жолун таап, Корхандан паспортты эптеп алышым керек. Сага бир нерсе айтайынбы? Чет өлкөгө качам дегениңди унутчу. Тиги аял башка өлкөдө көз жарат. Сен болсага тез барып турасың. Жок, мүмкүн эмес. Андай болбойт. Мен Гүлиянын жанында боло албайм, коопту. Азыр сен мага жардам берчи. Суранам. Жок. Жок, суранба менден. Ал аял менен бет келиштире көрбө. Аны карап бага турган алым жок. Суранам, мага жардам бер. Эмне болду жакта? Эмне экен? Өрттөнүп атат. Өрт. Өрттөнүп атат. Эмне болуп кетти? Салих, ай! Жардамга күйүп атат. Ошентип эле кетип каламы деп ойлоп кеттим. Башым экиге бөлүнүп калгандай эле болду. Антип таш таяк менен таксин Корлуудааны коркута алышпайт. Кудай сактады. Тапанча менен аракет кылып көрүштү, бирок алдары жетпей турганын түшүнүштү окшойт. Кетпейсиңби күйөөң менен? Жүгүр гана кет. Ата болдучу. Атаңды өлтүргөндө гана жаны жайыла турган кишиге бар. Сен чагымчылдык деген эмне экенин жакшы билесиң Корлуда. Жесур. Көрдүңбү, кайра баштады. Мен кандай себеп менен сенин дүкөнүңдүн терезесин талкалайын? Мага мунун эмне кереги бар? Мен эмнеге Суханга залакамды тийгизип дүкөнүн талкалайын? Эми ушинтип сүйлөп калдыңбы? Бүгүн күндүз элди дүрбөтүп атканыңда оозуңда мындай сөздөр чыккан эмес эле го. Сухам, башка ишиңер болсо кете бергиле. Жүр. Элди дүрбөткөн мен эмесмин. Тескерисинче, сен бөлүп жарган элди бириктирүү аракетиндемин. Жесур, жүр. Эмне максат менен жүргөнүң ачык айкын баарына. Шаарчага сен согуш баштап атасың. Эмне?
кампага кол салуу болуптур. Эмне дейсиң? Өрт коюштур бардык жерге. Мына, көрүп атасыңарбы? Баарыңар көрдүңөрбү? Жүргүлө. Тез баралы, болгула. Жардам бергиле. Өрттөнүп атат. Тезирээк. Суу алып келгиле. Абайлагыла. Суу чачкыла, суу. Абайлагыла. Өчүргүлө, суу алып келсиген, суу. Ай Кудайым, ай, бул үйдө эмнеге күчүңдү чыгарып атасың? Биз сага эмне кылдык? Чачсаңар, чачкыла суу. Бак алып келсиңер. Чырпык сындырып келиле. Биз сага эмне кылдык? Болсоңор тезирээк. Эмне өчүң бар бизде, Алемдар оолу? Угуп атам Четин ага. Баану азыр айтты, дагы эмне болуп кетти? Суранабыз, иштер чылбырынан бошоп кетти. Эмне кылышымды дагы билбей калдым. Ок чыгаргандар кармалыштыбы? Жок. Анткени өзүнүн кишилери. Мен сизге бир аздан кийин чалайын Четин ага. Окуя кайталанып жатат, Жесур. Сени күнөөлүү кылып көрсөтүү үчүн баарын сага каршы үндөп жатат. Четин ага, мен кайра чалам сизге, макулбу? Өз кызын уурдаткан киши ал. Мындан өткөн надандык барбы? Ошонун эле иши бул. Жетишет. Сухан жанында экен. Атасынын кандай экенин билбей калыптырбы? Жакшы болду. Кечирим сурайм. Эмне сезип жатканыңды түшүнүп турам. Жок. Жок, мени түшүнбөйсүң. Сухан. Сухан. Кетпечи. Аны айван катары көрүп сүйлөшүп аткандарын укканда ушунчалык ичим ачышат. Сен да аны айван дешиң мүмкүн, бирок ал менин атам. Түшүнөсүңбү? Менин атам ал. Макул көп нерсе жасады, бирок ал менин жаным. Макул, машинеге отурчу Суранам. Жок, чарбага барышым керек. Сухан. Мага таарынып турасың, бирок Четин ага туура айтат. Ал жерде эч маселе болгон жок. Баарын мени күнөөлүү көрсөтүш үчүн жасады. Аны сен да билесиң. Суранам сенден. Жүр унагы отур. Атаңды актоого аракет кылба деген келип турабы? Жок, жөн жерден капаланышыңды каалабайм. Өрттү эч ага эле өчүрүп коюшкандар. Маселе чечилди. Сураныч, жанында болчу. Суранам. Fügenayım, koyuңузчу. Суранам, Fügenayım. Oğluma birдеме oldu, sesi var da. Болгон жок эч нерсе, Fügenayım. Oğlum, Cesur. Суранам, тынчтаныңыз. Cesur. Апа, келдим апаке. Апа, болду жаным. Жүрүңүз үйгө. Апа, болду, келдим мен, келдим. Ок атылганда коркуп кетти. Эмне болду сага? Эч нерсе болгон жок. Болду апа. Көрдүңүзбү, мен жаныңыздамын. Көрүп турасыз го, коркпоңуз. Кемал менен Ширин каякта? Чарбага жардамга кетишти. Болду алтын апам. Үйгө кирели. Жүрүңүз. Болдуңуз, жүрүңүз. Мен жаныңыздамын го. Жүрүңүз. Сухан. Үйгө кирели. Болду. Болгула, тез. Бер мага. Бөлент, Кудай жалгап сен да келип калганыңды карасаң, өрттү өчүрүүгө жетишип калдың. Ата, ташта аны сен мага бер. Жүрү, бул жака өт.
Siz бара бериңиз, калганын өзүбүз өчүрөбүз. Апа бул жакка бол өчпөй атат. Алгыла, чакада суу бар дагы. Сухан келди. Хан бийкебиз келди, баары гүлгө айланганда. Мага да чака бергиле. Чака жок. Жаным, сен бутуңду абайла, ылай жабышып калбасын. Кел кызым. Макул. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Өрттү өчүрдүк. Тиги тараптагы өрттү дагы өчүрүштүр. Жамандык эми артта калды. Кудайыма шүгүр. Тиги арсыздын тилеги таш капты. Кудайга шүгүр эч кимдин мурдундагы канатпай өрттү өчүрүп алдык. Атаке, жамандык артта калды окшойт. Жаным кызым. Көп жашаңыз. Алтын кызым жаным, рахмат жаным кызым. Тынччылыкпы, жолуңдан адаштыңбы? Үйүмдүн жолун эң сонун билем. Үйгө кайтып келдим деген маанидеби? Баары жакшы экен деп өз көзүм менен көрөйүн дедим. Баары мен бар үчүн жакшы, мен бар үчүн. Айтып кой күйөө сөрөйүңө, иши оңунан чыккан жок. Жүрү ата, жүрү. Жүрү. Уулум. Аябай корктум. Коркпоңуз. Эч качан. Сени да атаң сыяктуу. Эч качан. Жок, апа. Атаң сыяктуу таштап кеттиңби деп коркуп жатам. Жалгандардын ичинде өзүмдү жоготуп алдым. Эмне туура, эмне ката экенин тааный албай калдым. Жолумдан адаштым. Мен кеттим. Сиз эмнеге антип айтып жатасыз, апа? Себеби ал бизди таштап кетти. Жок, таштап кеткен жок. Өзү кеткен жок. Маселесин чечмек. Бирок ага тоскоол болуп коюшту, апа. Тоскоол болушту. Апаке. Апам. Сага чоң сыр айтам. Эшиктерди жап. Өлүп калуу сүйүп жүрүүдөн алда канча оңой. Ошол себептен жашоо үчүн канатымды каккылабайм. Сүйгөнүм. Адалет. Өрттү өчүрдүк ооба. Кудайга шүгүр. Мен болсо эки дүкөндүн терезелерин койдурттум. Бул түнү дагы бир башка окуялар болбостур эми? Жок. Бүгүн тынчуктайбыз буюрса. Сен да көп кармалбай үйгө кел. Макул. Нежланы үйгө таштап мен да келем. Макул, тез кел. Нежла, жарыктарды өчүр, жүр чыгалы.
Атаке, колдоруңузга эмне болду? Мен таңып берейин. Рейхан айым, биздин дары кутучабыз каякта эле? Эмне болду? Бутума чалынып эмне кылып жүрөсүң дагы эле? Сүйлөшөлү деп келиптир ата. Эмнени? Же туура эмес кылыптырмын, кечир. Үйгө кайра келейин дегиси бар бекен. Кана? Айтчы. Ушуну айтчы. Дүйнөнүн эң бактылуу атасы мен болоюн. Эгер бул шаарчанын өнүгүшү үчүн чын эле аракет кылып атсаң, шаарчанын акысын кайтарып бересиң ата. Мына, кожоюнунун үнүн уккандай болуп кеттим. Мен сенин кызың катары айтып атам. Сен жесур менен тирешүүнү уланта берсең, маселең да көбөйөт. Чынында бул шаарчаны мен курдум, жоктон бар кылдым деп өзүң айтып келесиң го. Анда шаарчаны өзүң коргоп ал, элдин сөзүнө калбай. Кантип коргоп келе жатканым ачык көрүнүп турат го. Тынч жаткан түнүм болдубу? Атаке, бул иштер оңой чечиле койбойт. Сот алдында жооп беришиң керек болот. Көптөгөн арыздар түшөт сенин үстүңөн. Мен ал арыздарды тоголоктоп туруп, ооздоруна кайра тыгып салам. Жок дегенде адамдарга бакыт тартуулоочу бир нерсе жасап көрчү. Жасаган жамандыктарыңды унуттур аларга. Тегерегинде сени сыйлаган инсандар болсун. Менин жанымда ишеничтүү адамдарым бар. Силер өзүңөрдү карап алгыла. Сенден бир нерсе суранам. Менден эч нерсе сурана албайсың. Бүгүн эртең менен тизилегенге аз калды. Эшигиңердин алдына чейин барсам, кууп чыктыңар мени. Коюңузчу. Андан дагы бул үйдөн уурдалган сүрөттөрдү да дубалына илип алыштыр. Мындай болбойт. Адилетсиз менен эч нерсеге жетпейсиң. Туулган күнүң жакындап калды дедим. Балким чогуу отуруп тамак жейбиз деп барсам, булар болсо дубалдагы сүрөттөрдү көзүмө сайып көргөзүштү. Ошол мага жетиштүү болду. Мейли анда. Куттуу болсун. Мындан кийин бул үйдө Алемдар оолу үй бүлөсүнүн бир да мүчөсүн көрбөйүн. Эч кимисин. Качан гана жаңылыштыгыңды түшүнгөнүңдө, ошондо гана ачылат бул үйдүн эшиктери. Бирок ага чейин бир да кадам шилтебе бул үйгө. Бир кадам. Жакшы бар. Атаке, келиңиз бул жерге отуруңуз. Мен азыр сизге дары кутучасын алып келейин, макулбу? Ай Кудай ай. Сухан, сүрөттөрдү дубалга илдүү эле чын эле. Ооба. Анткени үй бүлөсүнүн сүрөттөрү апасын бактылуу кылыш үчүн илди. Сен да бизди бактылуу кылыш үчүн бир нерсе жасай аласыңбы? Жесурду көндүр, өч алуусунан баш тартсын. Атаңды өлтүргөн кишини унут деп айтайынбы? Ооба. Эгер мүмкүн болсо, албетте. Уксаң, сен Жесурду канчалык сүйүп атсаң, ал да сени ошончолук сүйөт. Мен муну көрдүм. Аны сен гана көндүрө аласың, Сухан. Атам үчүн суранып аткан жокмун, уулум үчүн суранып атам сенден. Oğlum için istiyorum. Суранам, көндүрчү аны, сүйлөшчү аны менен. Суранам.
көңүлдүү кеч. Жүрөгүмдү түшүрдүң. Бул эмне кылганың, Биржан? Тым калдым, каякта жүрөсүң? Эмне болду? Дүкөнгө келбей койдуң го. Ателет айымга көрүнбөй эле коеюн дедим. Кел, кир. Ай, тоңдум мен. Эшиктегидей эле суук, муздаткычтай го. Азыр отту күйгүзөм, батылы ысып кетет. Сен үстүңдөгүлөрдү чечпей тур. Жок, чечинейин, жүдөп кеттим. Жаңылыктар көп. Эмне болгон жаңылыктар? Шаарчада атышуу болду го. Ошол күнү Али Керим мага чалыптыр. Али Керим ким эле? Али Керимчи Жесур сурап эле го почтадан, ошол. Жесур аным эмнеге сураптыр? Корулдан бул жерде да бармак издери бар окшойт. Мен айтты дейсиң, Жесурдун күнөөсү жок. Мен да ошондой дедим го. Анан эмне билип калдың? Эгер бул катты ага бере турган болсоң, шаарчаны өрттөп жибересиң дептир да, колунан жулуп аптыр. Койсоңчу. Шаарча өрттөнүп кетейин деди го. Ошондо кандай болуп калат? Кандай? Өзү уюштурду да. Катта эмне деп жазылган экен? Эмне себептен Жесурдун колуна тийүүсүн каалаган жок? Ой, эмне деп жазылганын билбейм, бирок түрмөдөн дешти. Турандан го? Жаным, сен үйгө кирип душка түш, анан жатып сал, макулбу? Жесур ага конок үйүндө болуш керек. Жөн эле айтып коеюн дедим. Сүйхан. Жакшы элесиң бе? Колумдан түшүп кетти. Кел, карап берейин. Эч нерсе болгон жок, чын эле жакшы. Кудайым ай. Жүр гана. Атышып атабы? Кое тур. Жакшы болуп калды.
кийимиңдин чөнтөгүнөн көрүп калдым. Жөн эле алдым. Отко таштабайт болчумун. Отқа салат деп ойлогон жокмун. Неге антет элең? Бир жерден күйүккө кое турган май көргөм. Таптым. Болгондо да экөө бар экен. Мага берсең? Жок, мен коюп берем. Колуңду берчи карайын. Муну сыйпап койбосок ичине суу толуп кетет. Атыштыбы? Бир аз. Үйдөгүлөр баары жакшыбы? Ооба. Айыгып кетсин. Атаң менен сүйлөштүңбү? Мени чын жүрөгүңдөн сүйгөнүңдө атамдан өч алуудан баш тартат белең?